Кыргыз көмүр ишканасы акыры мөңгүлөрдү талкалап, мыйзамсыз жол салганы боюнча күнөөсүн мойнуна алды. Себеби ошол инвестициялык ишти көзөмөлдөгөн түштүк филиалын тескеген директордун орун басары Сүйүнбек Мамашевди иштен кетирди. Ага улайлы Кыргыз көмүрдүн түштүк филиалынын директору Муктарбек Жолдошевду дагы жумуштан алды. Кыргыз көмүр берген маалыматка ылайык, өздөрүндө ички иликтөө жүрүп, анын жыйынтыгында алар ошол инвесторлорду талаптагыдай көзөмөлдөй албаганы, кызматтык абалынан, кызматтык милдеттерин одоно бузганы аныкталган. Булардын аракеттерине баа берүү үчүн укук коргоо органдарына материалдары жөнөтүлүптүр. Белгилей кетсек, ушу мөңгүлөр талкаланып атат, мыйзамсыз жол салып атасыздар, инвесторлорду көзөмөлдөй албай атат экенсиздер, эмнеге тартып келдиңиздер, элдер чыркырап атат, аны укпай атат экенсиздер деп биз кайрылып интервью алганы барганыбызда такыр мойнуна алган эмес эле, мөңгүлөр талкаланган эмес, биз билбей калыптырбыз, башка жолдорун табабыз, эми элден башка компаниялар, эми ошол жолго жетпей калган компаниялар, анан лицензиясын тартырып ийген компаниялар уюштуруп жатат буну. Бул чынында андай эмес, биз мамлекеттик ишканабыз, мамлекет үчүн күйөбүз деп атты эле, мына акыр аягы келип ушуга жетти. Эми булардын кызматтан алыныптыр, андан аркы аракеттерине укук коргоо органдары баа берсин. Азыр мен бир жумуш менен жүрдүм эле, ошодон чыгып эле ошол маалыматты окуп калдым. Бар болуңуздар, ушундай кандайдыр бир иштерде эл, бул жерде ошол жакта жергиликтүү тургундарга баа берсек болот. Ошол жактын тоолору үчүн, ошол жактын жаратылышы үчүн, экология үчүн күрөшүп, катуу туруп, чыркырап, улам сайын ар жакка кайрылып, өз үнүн жогорку бийлик органдарына жеткире алды, өздөрүнүн тууралыгын жеткире алды деп эсептесек болот.